Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында кылкандуу дан эгиндерин айдоо аяктап, учурда кызылча жөгөрүнүн үрөөнү себилип жаткан чак. Ар бир дыйкан күндүн көзүн карап, түшүмүнүн мол болушун тилөөдө. Панфилов районундагы Октябрь айылынын тургуну Бексар дыйкан 8 гектар жерине 12 жылдан бери кызылча айдайт. Айдап себүү иштеринде быйыл эч кандай кыйынчылык болбогондугун белгиледи. Кызылча айдап, жүгөрү айдап атабыз. Кызылча былтыр жакшы болду, кызылчабыз Кудайга шүкүр. Жакшы болду. Сугат менен да проблема болгон жок. Суда жакшы келген. Былтыр урожайны 85-90 тоннага чейин берген. Былтыр эми быйыл көрөбүз да, кандай болот. Вроде бы шарттар жакшы. Панфилов районунда жазгы талаа иштери уюшкандыкта жүргүзүлүп жаткан экен. Бул аймакта былтыр кызылчанын түшүмдүүлүгү жогору болгондуктан, быйыл анын айдоо аянты 300 гектарга чейин кеңейтилген. Ал эми дан эгиндери 34 000 гектар жерге айдалган. Жалпысынан райондо 52 000 гектар айдоо аянты бар. Былтыр 977 гектарга кант кызылчасы себилсе, быйыл 1200 гектарга көбөйтүлдү. Себеби былтыр жылы өзүңүздөргө маалым болгондой кант кызылчасынан түшүмдүүлүгү жогору болуп, дыйкандар киреше көп таккандыктан быйыл 300 гектарга көбүрөөк кант кызылчасы эгилди. Үрөөн маселеси боюнча маселе болгон жок. Кант кызылчасын биздеги дыйкан чарбалардагы үрөөнчүлүк чарбалардан сатып алышты. Үрөөндөрдү кондициялык, андан сырткары дотациялык үрөөндөрдөн сатып алышты, 30% жеткенден. Андан сырткары биздеги Кайыңда кант заводунан Европадан келген кондициялык жогорку түшүм берүүчү үрөөндөрдү договордун негизинде алышып, ошону себип жатышат. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин токтомуна ылайык кунарсыз айдоо жерлерин жакшыртуу боюнча иштер жүрүп, айыл четиндеги такыр болуп калган жараксыз жерлерди жандандыруу максатында аларды айдап берилген көп жылдык өсүмдүктөрдүн үрөөнүн 88 гектар аянтка себүү мерчемделүүдө. Бул иш процесси ошо айыл чарба министрлиги тарабынан ушундай айылдык жайыттарды жакшыртуу боюнча берилген уруктарды себүү. Бул жерде житняк, кастрец деп коет, эспарсет деп коет, ушундай көп жылдык чөптөрдү азыр себүү жүрүп жатат. Айылдык тегерегиндеги кунарсыз болуп калган жайыттарды жакшыртуу максатында иштер жүрүп жатат. Үрөөндү айыл чарба министрлигинин департаментинин жардамы менен ошол жактан берилген үрөөндөр бул мынакей. Акыркы убактарда бизге белгилөөдөй айыл тегерегинде жайыттар малдын башынын көбөйгөнүнө байланыштуу кичинекей тыкырайып, жакшы чыга турган чөптөр чыкпай калып атпайбы? Мына ошого байланыштуу өкмөт тарабынан жардам болуп, ушул уруктарды алып, биз аракет кылып ошо себеп жакшыртууга аракет кылып атабыз. Шланчиктери менен салынат, коюлат. Алда бедени азыр эч ким сепкенде алып койгонмуш. Айыл аймактарында муниципалдык ишканалар түзүлгөн. Алардын ар биринде айыл чарба техникалары сатылып алынган. Быйыл 3 миллион сомго дан эгиндерин, техникалык өсүмдүктөрдү себүүчү сокко тырмооктор болуп, жалпысынан 4 шайман сатылып алынды. Айыл чарба техникаларын лизингке алуу да каралган. Бул албетте дыйкандардын ишин жеңилдетип, ошондой эле заманбап техникалардын жардамы менен себүү иштери так аткарылат. Чет өлкөдөн алынып келинген жабдуулар менен айдап себүү иштери ыкчам жана өз убагында ишке ашууда. Жазгы айдап себүү иштеринен кийинки үрөөндүн чыгышы, багылышы жана анын жакшы түшүм берүүсү суунун жетиштүүлүгүнө байланыштуу. Андыктан мындай суу сактагычтар суат аянттарын суу менен камсыз кылат. Панфилов районунда 9 суу сактагыч бар. Алардын бири мына мен турган төмөнкү пучук суу сактагычы. Бул суу сактагычка Чоң Чүй каналынан суу толтурулат. Көлмө 1600 гектар аянтка чейин жерди суу менен камсыз кылат. Райондо айыл чарба өсүмдүктөрүн айдоо үчүн 29 000 гектарга жакын сугат аянты бар. Аларга сугат суусун жеткирүү үчүн узундугу 130 километрге чейин чарбалар аралык каналдар иш алып барууда. Учурда аларды тазалоо иштери аткарылып жатат. Тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу ыкмалары жайылып, сууну үнөмдөгү шарттар түзүлүүдө. Ал үчүн системаларды орнотуу жерлери такталып жатат. Быйыл биз Кырпылдык айылында жайгашкан 12 суу скважинасыны иштетебиз. Мындан сырткары 34 миллионго 5 скважинаны калыбына келтирүү жумуштары бүтүп жатат. Жакын арада бүтөт, алдан жумуш көрүлөт. Андан сырткары Абердин алкагында 6 скважина 42 миллионго бүтүп жатат. Алдагы бүтсө быйыл кошумча 11 скважина жумушка кирет да дыйкандардын ушу сууга болгон муктаждыктарын кандайдыр бир деңгээлде чечүүгө жардам берет.
Андан сырткары биздеги эң жакшы бир долбоорлордун бири Ашпара суу сактагычында 8,6 миллион кубка келген ошол суу сактагыч куруу Кудай буйрса быйыл башталат. Ошондо суудун үстүнкү зонадагы Ашпара суу сактагычы, Ылдыйдагы Кара Туан суу сактагычынын дагы сууларды дыйкандарга жеткизип берсек, мен ойлойм ушул суу көйгөйү чечилет. Быйылкы жылы жамгырлатып жана тамчылап сугаруу боюнча 50 гектар иш жүрүп жатат. Бул жамгырлатып жана тамчылап сугаруу боюнча биринчиден суу маселеси эконом бир топ эконом болот. Анан кийин өсүмдүктөргө дагы өсүмдүктүн түйүнө суу менен түйүнө да суу менен камсылат, анан чөп дагы өсүмдүктөргө азыраак жагат. Ошондой эле Дарыянын жээгинде сугат үчүн 6 скважина оңдолуп калыбына келтирилди. Учурда ал иштер уланууда. Бул скважина 1984 бургуланган, узундугу 1509 метр. Скважина боюнча тактап айтып кетсем, скважина тереңдиги 230 метрлик скважиналар, ар бир 5 тең. Бизге берилген план, бизге коюлган задача секундасына 44 литр суу алышыбыз керек табыча. Бүгүнкү күндө бардыгы 100% аткарылды. Суу биз ойлогондон да жакшы чыкты. Суу өзүнүн калыбында токтоосуз самаждеп коет. Самаждепте чыгып атат азыр. Жакшы дебит жакшы берип атат. Буйрса 5 тең иштеген малда 5 тең жакканда саатына 800 куб суу алууга даярбыз. Техникалык иш-чаралардан тышкары жергиликтүү тургундар жана адистер каналдардын аймагында ишембилик өткөрүштү. Алар аймакты таштандыдан, ылайдан тазалап, суунун тоскоолдуксуз агышын камсыз кылышууда. Чарба аралык 129, чарба ичинде болсо 457 километрди арыктарды, каналдарды тазалоо иштери азыр өзүңүздөр көргөндөй кызып жүрүп жатат. Бул жерде райондук суу чарба башкармалыгы, андан сырткары айыл өкмөттөрүнүн кызматкерлери, муниципалдык кызматкерлер өздөрүнө тиешелүү жерлерди тазалоо жумуштарын башташты. 10 жыл кийинкиңди ойлосоң көчөт тик дегендей, Панфилов районунун орто арык айыл аймагында жашылдандыруу өнөктүгүнүн алкагында 2 сорттогу 4000 түп алма көчөттөрү отургузулду. Бул демилге чет жерде жашап, бирок өз жерин унутпаган мекендештердин колдоосу менен ишке ашты. Районубуз үчүн, айылыбыз үчүн эмне кылсак болот, эмне жардам кылсак болот деп сырт жакта баягы иштеп эле чектелбестен өз мекенибизди ойлоп, ушул иш-чараны эң башында баштаганбыз. Бул биздин жөрөлгөбүз. Панфилов району менен гана чектелип калбастан, башка райондорго дагы бир үлгү катары, башка райондордогу ар бир жаран өзүнүн айылына, өзүнүн районуна, өзүнүн областыбызга, өз мекенибизге негизделечи. Ушу мамлекетке биз баягы ар бир атуулуу жактан дагы жардамы тийсе деген ой максатта ушу иш-чараны уюштуруп атабыз. Мөмө жемиш бактары мынчалык көп отургузуу аймактын экологиясы менен экономикасы үчүн маанилүү. Алма бактары айлана чөйрөнү жакшыртууга, абанын нымдуулугун жогорулатууга жана топуракты бекемдөөгө жардам берет. Бир нече жылдан кийин бул дарактар сатыла турган түшүм бере баштайт. Андан түшкөн каражат аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам катары жумшалат. Көп жылдык бак дарактарды тигип койсо турат, бак болуп турат, парк болот. А биз болсо ушул парктагы болсун, элдер эс ала турган жай болсун деген сунуш киргизди эле. Ошону мына бүгүн ишке аштырып жатабыз, Кудай буйрса. Бүткөндөн кийин 2 жылдан кийин Кудай буйрса жакшы бир элдердин эс ала турган жерге, Россиянан келген биздин жердештер ушул жерге келип, өздөрү эс алып келет турган жайга айландырабыз деген ойдобуз. 6 гектар аянтка көчөт отургузуу иштери жүргүзүлдү. Иш-чарага жергиликтүү тургундар, айыл чарбасын өнүктүрүүгө колдоо көрсөткөн активисттер катышышты. Анан кийин тигип койгондо мына өстүрүш керек. Өстүрүш керек. Аны ошол кишилер келип кубаныш керек. Кудай буйрса жаш өтөт, убакыт өтөт. Муну өзлөрү келгенде ошолор келип, мына биз моундай кылдык элек деп карап, ушунун ичине эс алса, бул эң жакшы. Клара Кудайбергенова, Кудрат Ташмурзаев, Панфилов району.